Саламатсыздарбы? Мугалимдердин сабактарын баалоо үчүн, башкача айтканда, байкоо формасын толтуруу үчүн баалоо ап тиркемесин колдонсоңуздар болот. Ошондой эле жөн гана өз ара сабактарга катышуу үчүн колдонсоңуздар да болот. Баалоо ап тиркемесин колдонуу үчүн телефонго баалоо ап тиркемесин орнотуу керек. Баалоо ап тиркемеси математика жана окуу боюнча болот. Ал тиркемелердин кайсынысын болсо дагы орнотсоңуздар боло берет. Тиркемени телефонго орноткондон кийин тиркемени ишке киргизебиз. Тиркемени ишке киргизгенде тиркеме төмөнкүдөй болуп жүктөлөт. Жүктөлгөнгө чейин бир аз күтөбүз. Тиркеме жүктөлгөндө телефондон камерага уруксат берүүнү сурайт. Камерага уруксат берүү үчүн бул жерден при исполнении приложений деген тандап коебуз. Андан кийин локацияга уруксат сурайт. Локацияга уруксат берүү үчүн при исполнении приложений деген тандап коебуз. Андан кийин телефондогу папкаларга доступ берүүнү сурайт. Бул жерден разрешить баскычын басып коебуз. Бул тиркеме менен иштөө үчүн биринчи кезекте тиркемеге катталуу керек. Тиркемеге катталуу үчүн бул жерден регистр деген вкладканы тандайбыз. Тиркеме баштапкы абалда англис тилинде чыгат. Кийин орусчага которуп алсак болот. Катталгандан кийин орусчага которуп коебуз. Бул жерден катталуу үчүн регистр вкладкасын тандайбыз. Андан кийин username деген жерге өзүбүздүн атыбызды жазып койсок болот. Атыбызды кириллица менен жазсак да болот. Ошондой эле латын тамгалары менен жазсак да болот. Паспорт деген жерге пароль ойлоп жазабыз. Парольго бир эле цифра коюп койсоңуздар да болот. Же болбосо цифра жана латын тамгаларын аралаштырып койсоңуздар да болот. Confirm паспорт деген жерге кайра ошол парольду кайталап жазабыз. Ал эми эң акыркы сапка туулган жылыбызды же жашыбызды жазып койсок да болот. Андан кийин submit баскычын басабыз. Submit баскычын баскандан кийин кийинки бет ачылат. Бул жерге өзүбүз жөнүндө маалыматтарды толтуруп чыгабыз. Введите имя деген жерге атыбызды жазабыз. Введите фамилию деген жерге фамилиябызды жазабыз. Андан кийин бул жактан полду тандайбыз. Бир аз төмөн түшөбүз дагы. Бул жерге телефон номерибизди жазабыз. Андан кийин локацияга областты тандайбыз, районду тандайбыз. Ал эми бул жерден мектептердин тизмесинин арасынан өзүбүздүн мектепти тандап коебуз. Эгерде сиздин мектебиңиз мурда окуу керемет долбооруна катышпаган болсо, анда бул жерде мектептердин тизмесинин арасында сиздин мектебиңиз чыкпай калышы мүмкүн. Эгерде сиздин мектебиңиз чыкпай калса, анда ошол өзүңүздүн районуңуздагы бир мектепти тандап койсоңуз боло берет. Андан кийин төмөн жакка түшүп, бул жерден submit баскычын басып коебуз. Submit баскычын баскандан кийин ушундай бет ачылат. Бул жерде азыр англис тилинде болуп турат. Эми биз тиркемени орус тилине которуп алышыбыз керек. Орус тилине которуу үчүн өйдө жакта турган оң тараптагы 3 чекитти басабыз. 3 чекитти баскандан кийин бул жерден биз settings дегенди тандайбыз. Settings дегенди тандаганда бул жактан тилдер чыгат. English деген жерди басабыз да, бул жерден орус тилини тандайбыз. Андан кийин бул жерге галочка коебуз дагы, submit баскычын басып койсок, окей деген баскычты басабыз. Басканыбызда тиркеме кайрадан жүктөлөт. Кайрадан жүктөлдү. Эми биз катталганбыз. Кайра катталуунун кереги жок. Бул жерден выбирайте ваше имя деген жерди бассак, катталгандагы жазган атыбыз чыгат. Тандайбыз. Андан кийин пароль деген жерге парольду жазабыз дагы. Бул жерден логин деген баскычты басып койсок, тиркемеге киребиз. Мына тиркемеге кирдик. Тиркеме орусча болуп калды. Бул тиркеме менен универсалдуу түрдө, башкача айтканда бардык предметтик мугалимдерге иштей тургандай болуш үчүн тиркемени сөзсүз түрдө биринчи кезекте обновление кылып алуу керек. Тиркемени обновление кылуу үчүн өйдө жакта оң тарапта турган 3 чекитти басабыз. 3 чекитти баскандан кийин бул жерден проверьте обновление тандайбыз. Тандагандан кийин бул жактан окей деген баскычты басып коебуз. Басканыбызда тиркеме обновление боло баштайт. Обновление болгонго чейин бир аз күтөбүз. Обновление болуп бүткөндөн кийин кайрадан
баштапкы бетке кайтып барып калат. Бир аз күтүп турабыз. Обновление болуп атат азыр. Эгерде обновление кылбасаңыздар, анда бардык предметтик мугалимдер үчүн иштебей калат. Ошондуктан сөзсүз түрдө обновление кылуу керек. Обновление болуп бүттү. Кайрадан жүктөлө баштады. Бул жерден continue деген баскычты басып коебуз. Басканыбызда кайра баштапкы бетке кайтып барып калабыз. Бул жерден выбирайте ваше имя деген жерди басабыз дагы, катталгандагы жазган атыбызды тандайбыз. Андан кийин паролду жазабыз дагы, submit login деген баскычты басканыбызда кайрадан тиркемеге киребиз. Бул жерден биз классты кошуу керек. Классты кошуу үчүн добавить класс баскычын басабыз. Андан кийин бул жерден окуу жылыны тандайбыз. Бул жерге класс деген жерге мугалим деп жазып коебуз. Мугалим деп жазабыз. Андан кийин эң төмөн жакка түшөбүз дагы. Бул жерден байкоо формасы деген тандайбыз. Эгер орус тилинде толтурууну кааласаңыздар, анда форма наблюдения деген тандайбыз. Байкоо формасын тандагандан кийин submit баскычын басабыз. Submit баскычын басканыбызда бул жака мына мугалим деген класс кошулуп калды. Кайра дагы класстарды кошуу керек болсо, добавить класс баскычын басып, дагы класстарды кошсок болот. Бул класска окуучуларды кошуу үчүн, башкача айтканда мугалимдерди кошуу үчүн добавить учеников баскычын басабыз. Баскандан кийин бул жерге мугалимдин аты жөнүн жазабыз. Мугалимдин аты жөнүн жаздык. Андан кийин пол деген жерден мугалимдин жынысын тандайбыз. Андан кийин возраст деген жерди басабыздан бул жерден учительди тандайбыз. Андан кийин submit баскычын басабыз. Басканыбызда бул жака мугалимдин аты жөнү кошулуп калат. Кайра дагы бир мугалимди кошуу керек болсо, добавить ученика деген баскычты басып, кайра кийинки мугалимдерди кошуп кете беребиз. Мисалы, бул жерге кийинки мугалимди кошолу. Андан кийин бул жерден жынысын тандайбыз. Возраст деген жерди басып, учительди тандайбыз. Андан кийин submit баскычын бассак, мына кийинки мугалим кошулат. Ушундай кылып бир нече мугалимдерди кошо бересиздер. Эгерде кайсы бир мугалимдин аты жөнүндө ката кетип калса, ал катачылыкты кантип оңдойбуз? Катачылыкты оңдоо үчүн мугалимдин аты жөнү жазылган жерди манжабыз менен басабыз. Басканда ошондой болуп чыгат. Бул жерден оңдоо киргизүү үчүн карандаштын сүрөтүн басабыз. Карандаштын сүрөтүн басып, бул жерден өчүрүп оңдоп, кайрадан сдайте баскычын басып коебуз. Бассак, кайрадан оңдолуп сакталып калат. Окей. Мына кайрадан оңдолуп сакталып калат. Азыр мен өчүрүп коюпмун биротоло. Тизмеден биротоло өчүрүп койсоңуздар да болот. Мен жана басканымда корзина басылып калган экен. Бул мугалимдин сабагына кантип байкоо жүргүзөбүз? Мугалимдин сабагына байкоо жүргүзүү үчүн бул жерде ал мугалимдин пландоо жана окутуу боюнча байкоо жүргүзсөк болот, билим берүү чөйрөсү боюнча байкоо жүргүзсөк болот, ошондой эле баалоо боюнча байкоо жүргүзсөк болот. Азыр пландоо жана окутуу боюнча байкоо жүргүзүү үчүн пландоо жана окутууну тандайбыз. Андан кийин бул жерден ал мугалимдин тушундагы квадратка птичка белгисин койсок, байкоо формасы жүктөлөт. Бул жерден биз ал мугалим кайсы класска сабак берсе, классты тандайбыз. Андан кийин кайсы предметтен сабак берсе, ошол предметти тандайбыз. Мисалы, 7-класс, бул жерден алгебра деп коелу. Андан кийин бул жакта байкоо формасы жүктөлөт. Мына бул жерден мугалимдин сабагына катышып, ушул байкоо формасыны сабактагы деңгээлине жараша белгилеп барабыз. Улам сабактын аягына чейин ушундай кылып
сабакты өтүү деңгээлине карап, башкача айтканда, мисалы ушундагы белгилеп кетели. Сабактын акырына чейин белгилеп барабыз ушундай кылып. Белгиледик. Белгилегенден кийин submit баскычын басып коебуз. Басканыбызда пландоо жана окутуу боюнча байкоо формасы толтурулду, битичке болуп калат. Эми бул жерди басабыз дагы кийинки билим берүү чөйрөсү боюнча байкоо жүргүзө турган болсок, билим берүү чөйрөсүн тандайбыз дагы. Бул жерден квадратты тандайбыз. Тандагандан кийин бул жактан жанагындай эле классты тандайбыз. Андан кийин окуткан предметин тандайбыз. Эми бул жерден дагы жанагындай кылып эле билим берүү чөйрөсү боюнча ал мугалимдин сабагына байкоо жүргүзүп, тиешелүү деңгээлдерди белгилеп барабыз. Сабактын акырына чейин ушинтип бул жерлерди белгилейбиз. Азыр мен мисал катарында эле ушундай кылып тез белгилеп коеюн. Бул жерден submit деген баскычты басабыз. Билим берүү чөйрөсү бүткөндөн кийин бул жерди басып туруп баалоо боюнча дагы форманы толтурасыздар. Форманы толтуруп бүткөндөн кийин мугалимдин жыйынтыгын кантип көрсөк болот. Ал үчүн бул жерден выберите отчет баскычын басабыз. Андан кийин бул жактан группировка по классам тандайбыз. Тандагандан кийин бул жерден пландоо жана окутуу боюнча жыйынтыгы кандай болсо, ошону көрөбүз. Ал эми билим берүү чөйрөсү боюнча көргүбүз келсе отчетту, бул жерден билим берүү чөйрөсүн, анан баалоо боюнча карап көрсөк болот. Пландоо жана окутууну тандадык. Тандаганыбызда мына бул жерден мугалимдин жыйынтыгы ушундай болуп чыкты. Баасы 25 упайдан 20 упай. Бул жерден 80%, ал эми статусу грид деп турат. Жашыл болуп турат. Эгерде бул жерде сары болуп кала турган болсо ортоңку деңгээл болот, ал эми кызыл болсо төмөнкү деңгээл болуп калат. Ал эми бул жакта оң тарабында обратная связь деп турат. Демек ал мугалимге берилүүчү кайтарым байланыш. Кайтарым байланышты кантип чыгарабыз? Кайтарым байланышты чыгаруу үчүн бул жерден 80% деген көрсөткүчтү манжабыз менен басып койсок, бул жака мугалимге берилген кайтарым байланыш чыгат. Сиздер бул кайтарым байланышты мугалимге окуп берсеңиздер да болот. Ал мугалим кайсы жерлерине жакшы көрсөт алды, кайсы жерлерин жакшыртуу керек, жетишкен жактары жана сунуш пикирлерди ушул жерден окуп берсеңиздер да болот. Андан кийин выберите отчет баскычын басабыз дагы. Эми бул жерден билим берүү чөйрөсү боюнча жыйынтыкты чыгаруу үчүн билим берүү чөйрөсүн тандайбыз. Тандаганда мына билим берүү чөйрөсү боюнча жыйынтыгы чыкты. Кайтарым байланышты чыгаруу үчүн бул жерде 87% деген жерди бассак, мугалимге берилген кайтарым байланыш чыгат. Бул кайтарым байланышты мугалимге окуп берсеңиздер болот. Ушундай кылып мугалимдердин сабактарына катышып, байкоо формаларын толтуруп, мугалимге берилген кайтарым байланыштарды окуп берсеңиздер болот. Ошондой эле мугалимдин сабагына берилген бааны чыгарып алсаңыздар болот, процентин чыгарып алсаңыздар болот. Ушундай кылып тиркемени колдонуп иштетсеңиздер болот.